Жалпакташ шайыр апалары 2021-жылы июнь айында түптөлүп топтолуп чыктык. Бизди түптөлгөн күндөн тарталы бизде аябай колдоочулар көп болду. Ошол маздагы биздин өкмөтүбүз Арунов Шайырбек бизди аябай жакшы колдоого алып, финансы жактан жакшы каржылап, көптөгөн иш-чараларга жөнөтүп, форма жагынан жакшы жардам берип, апаларыбыздын деңгээлин жогору көтөргөнгө ушундай шыктандырып, жакшы деңгээлге көтөрүп берди да. Андан сырткары дагы биздин ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары колдоп берди. Анын ичинде ушу Бышкапчак айылынан шайланган депутаттар жакшы финансы жагынан жардам берди. Түптөлгөн күндөн эле бизди аябай жакшы колдоо менен кабыл алышты да. Ошонун ичинде белгилеп кетсем, мен өзүмдүн уулум Исламиден уулу Руслан форма жагынан ал дагы жардам берип бизди апаларды убандырды. Ошону менен эле апалар өздөрү ар жактан ынтымак болуп, шыктанып, өнөрлөрүн, мурда ушул убакка чейин чыгарылбаган таланттарын элге кеңире чыгарып, ошо эл алдына чыгып келатабыз. Райондук деңгээлдеги иш-чараларга, областтык деңгээлдеги иш-чараларга катышып келатабыз да. Шайыр апалар, аталар, мына бул бүгүн кечте шаңдантып, ушинтип эле отура бербей кичине ырдап, чорлоп отурсак болбойбу? Көңүл ачып отурган кандай сонун? Анда биз неме отурушубузду шаңга бөлөп, канча ырдап берсе, сен ырдын башын башта, Бали. Бар экен го шайыр апалар. Баягыдан баштабайсыздар. Asıl keçem sen jönündө жазам дастан. Сүйүнүн тушусунан чыга албастан. Өмүр да өтүп жатат өмүтменен. Уккансыз ушактарга айланбастан. Asıl geçem, asıl geçem, asıl geçem, kayırıp berçe mahabatımdı. Suyu bulak meden aytkamday, gitmese da jenişi joğu barar. Türbetelip karanığa jalınır, mende bolso jürüp tömüm uğramar. Asıl geçem, asıl geçem, asıl geçem, hayret berçe mahabatımdır. Kala verdim uşul boydu, seni dep karakterim köz yaş dolgun. Ayağımda ömür beni kötüm seni, armanım ayak yüreğim ona asıl geçem, asıl geçem, asıl geçem,
бүгүн топтолуп отурганыбыздын себеби 1 жыл болду да, ошо 1 жылдык мааракебизди белгилеп, жакшынакай өзүбүздүн талантыбызды көрсөткөнү чогулуп отурабыз. Айтчы жаным қачан саға жолуға Эльмира, қызматың ел үшін қиналдым сен үшін үзілбей сенден үмітім Мен музыкам, сен врачсың ел үшін Дартқа да бар, дарыларды бересің Ашықтықтан айықпаған тартымды Айықтырат сенің ғана елесің Эльмира, қызматың ел үшін қиналдым сен үшін үзілбей сенден Sansız oyup atamın Joluşup Kaçan kömür açamın Sen darılap köp yaşasın adamlar Dilekteştik salamımdı cazamın Elmira, kıymatın el üçün Kıyналдым sen üçün Üzülbey senden ümitім Көздерім қарағат, жүректі жаралап Жүрсем де болды Райондук, областтык деңгээлде иш-чараларга катышканда апалар сөзсүз түрдө жакшы маңдай менен нарактагы талантын чыгарып, ошо мурдагы түптөлгөн шайыр апалардын деңгээлине жетебиз деген жакшы ниет менен түптөлүп отурабыз да. Анан эми апалар эми бекер эле отура бербестен, балдарды үйлөп, кыздарды чыгарып, неберелерди караганча эле ошо өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүп, бир жолу оору менен алаксып, балдар менен алаксып отура бербей, талант менен алаксып дегендей ушундай жакшы ниеттер менен чыгып топтолуп турабыз да.
1 жылдын ичинде түптөлүп, ушундай болуп даярданып, мурдадан баягы ырдап жүргөн энелер сразу эле ушундай деңгээлге жеткенге кыйынчылык деле болбоду да, өздөрү таланттуу энелер жалаң эле. Биздин апалар эми эски ырлар менен чыгып атышат көбүнчө. Биз алгач эле чыкканда ошо кызыктуу интермедиялар менен чыктык, бийлер менен чыктык дегендей. Негизгиси ошо эски ырларга басым жасайбыз. Ошол менен эле биз эми такай эле эски ырлар менен эмес, азыркы заманбап ырлар менен дагы бар, жаштарыбыз бар арасында. Ошондой заманбап ырларды аралаштырып, шаңдуу ырларды көбүнчө колдонгонубуз үчүн ошо элдин кабыл алуусу жакшы да. Ошон үчүн 1 жылдын ичинде эле жакшы эле деңгээлге көтөрүп алдык. Sen bir kanar
музыкалык билими барлар бар, албетте музыканттыгыбыз чындыгында билими бар. Анан калганы жалаң эле ушу өздөрүнүн ата нукура Кудайым берген таланты менен чыгып аткан апалар да. Toylorgo чакыруулар болот. Биз тойлорду алып барып жүрөбүз, жаштардын тойлоруна. Айыл жергесинде болгон иш-чараларда сөзсүз түрдө барып, ушу шайыр апалар тосуп алат, шайыр апалар көрүп берет. Yürü
Биздин айыл өкмөттө 2 маданият үйү бар. Ошо маданият үйүнүн кызматкерлери да бар биздин топто. 2 маданият үйдүн директорлору бар, көркөм жетекчилери бар дегендей. Ошолор менен биргеликте бири-бирибизге эл иш аркалап коюп, ушундай жакшынакай топту жетектеп келатабыз. Сылап чачым тараймын ей башыма жебе ороймун ей. Сылап чачым тараймын ей башыма жебе ороймун ей. Сүйгөнүмдүн жолунан эзделик эчмен караймын ей. Сүйгөнүмдүн жолунан эзделик эчмен караймын ey. Багаралап күнгүн добушунан бөлүнгөн толкун бекен тоон бекен ай. Мотор кайдаган мени сүйгөн жарым экен ай. Мотор кайдаган мени сүйгөн жарым экен ай. Шаттанамын ойноймун эй көлдектеп ойлоймун эй. Шаттанамын ойноймун эй көлдектеп ойлоймун эй. Сүйгөнүмдүн жолунан эзделик эчмен караймын эй. Сүйгөнүмдүн жолунан эзделик эчмен караймын эй. Багаралап көрүнгөн добушунан бөлүнгөн толкун бекен тоон бекен ей. Мотор кайдаган мени сүйгөн жарым бекен ей. Мотор кайдаган мени сүйгөн жарым бекен ей. Сылап чачым тараймын ей башыма жебек ороймун ей. Сылап чачым тараймын ей башыма жебек ороймун ей. Сүйгөнүмдүн жолунан эзделик эчмен караймын ей. Сүйгөнүмдүн жолунан эзделик эчмен караймын ей. Багаралап көрүнгөн добушунан бөлүнгөн толкун бекен тоон бекен ей. Мотор кайдаган мени сүйгөн жарым экен ей. Мотор кайдаган мени сүйгөн жарым экен ей. Мотор кайдаган мени сүйгөн жарым экен ей. Ağladı
эми каада салт менен көбүнчө кыргыздын улуттук каада салттары менен жеткизип атабыз. Ошо кийимдерибиз менен байбичелер баары көзүңүз көргөндөй ак элечек менен дегендей ошо формаларыбыз менен үлгү көрсөтүп келатабыз да. Бүгүн мынакей биз кыргызды унутта калып бараткан кыздын чачын өрүү салтын баштайлы. Мен мынакей кызымдын чачын өрөйүн. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп эрте илгертен кыргызда кыздарды барктап, сыйлап келген мына кичинесинен эле кыз балага аябай көңүл буруп, 40 үйдөн кыз балага 40 үйдөн тыюу деп мындай элдин немеси тарбиясы ошо кыздарды мына жашынан кыз баланын кулагына күмүш сырга деп коюп апалар чачын өргөнчө кыз балага насааттарын айтып келген. Мынакей кыздын 40 чачы улуу дейт. Кыз баланы илгертен сыйлап келген биздин ата бабаларыбыз. Бизде ушундай жакшы салт бар. Кудай ва кыргызда сөз бар, ак жалгасын, учугуң улансын деп. Ушул мына ушул чач өрүүдөн калган. Мынакей биликтеп чачты өрөбүз. Чачты өрүп мына учун мынантип биликтеп ак жалгасын, учугуң улансын деп ушундай кылып өрүп келишкен. Мына кызым баарын угуп ал. Чоңдордун астынан кыяп өтпөйсүң, кызым, эстүү болосуң. Мына кызым чачын мынантип ата энеңи сыйлаган кыз бол, эл журтуңу сыйлаган кыз бол. Азыр эми чач өрмөйдө эле мынтип билик тагып чачтын учуна. Анан баякыл кыздардын чачын майлуу, сүттүү болсун деп чачты сыйлаган кыргызда байбичелер ырыңар болсо ырдаганча отургула мени коштоп, барктап келген. Мына кызым. Кегиле байбичелер. Бирак бол кызым чачыңа. Булбул өңдөнүп ай, таңшып берер дар чагыбыз. Мынакей кызым, көрдүңбү сен да ошо мына байбиче энелериңи тартып, сен дагы балпайган байбиче бол, пешенең жарык болсун, бактылуу кыз бол. Келе. Мына кызы, мынакей беш көкүл кыз деп ушуну айтайын. Мынакей мына бактылуу бол, өмүрлүү бол, эс акылдуу бол, кыргыздын учун улаган бактылуу инсандардан бол кызыма. Кана байбичелер ушу кызыма бир пата берип койсоңуздар. Келечегиң кең болсун, телегейиң тең болсун. Айткан сөзүң кайсыл жерде сүйлөсөң да эки болбосун. Амин. Кылган ишин чийки болбосун. Кыргыздын чыгаан кыздарынан болсун, кызым бактылуу кыз бол, эстүү, бакталайлуу, ата энесин сыйлаган кыз бол. Ыймандуу бол. Келечегиң кең болсун. Амин. Sağarın ayman, sağarın ayman, yürüklüğü alım.
Биз эми бул жерде мына аты эле айтып тургандай Жалпак Таш айыл өкмөтүнүн биз аябай сонун мрамор ташыбыз бар да, ошо ташыбыздын дагы даңкын чыгарып, сыймыктанып алыска. Бизде бул ташыбызды билбеген адамдар жок. Чет мамлекеттерден бери баарына таанымал аябай жакшы жер. Ошо жерибиздин да атын чыгаргыбыз келип жүрөбүз. Ошон үчүн бизден ушул жагыбызды дагы биздин элибиз жакшы кабыл алат да. Oh